негизги маселе өзүбүздүн кызматкерлер ошого аралашып кеткени бар. Ички иштер министрлигинин арасынан, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин арасынан, прокуратуранын арасынан, экологиялык жанагы техникалык кызмат, экологиялык министрлигинин арасынан, ошолордун арасына аралашып, ошол баягы контрабандисттер, жанагы браконьерлер менен кошо иш кылгандар бар. Мындан ары бардыгыңыздарга, урматтуу кызматкерлер, бардыгыңыздарга эскертип айтып коеюн. Эгерде ошондой кызматкерлер колго түшө турган болсо, мыйзам чегинде өтө катаал шарттарда жоопко тартыласыңар. Эгерде браконьер болгуңар келсе, форманы чечип коюп боло бергиле. Көрөбүз анан кимдин жеңер экенин. Же браконьерлер жеңет, же биз жеңебиз. Андай болбош керек. Мына Үстүкөл жергесинде турабыз, өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу укук коргоо органынын кызматкерлери, урматтуу жергиликтүү бийликтин органынын жетекчилери жана урматтуу жергиликтүү калк. Үстүкөл жергесинде көптөгөн жылдардан бери, ондогон жылдардан бери ушул жерде туристтик сезонду, такыр эле ушу туристтик маселенин бардыгын кимдер контролдоп турду эле? Кана ошол контролдоп турган бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюштуу кылмышкан топтор, бандиттер, положенистер, смотрящийлер, вор закондор каякта азыр? Андайлар мындан ары болбойт. Мына ошондо дагы айтышкан, булар менен күрөшүш кыйын, буларды жеңиш кыйын деп. Буларды жеңдик, мындан ары да жеңебиз. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ деген болбош керек. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, бандиттер баш көтөрө турган болсо, мыйзамдын катаал шарттарында жазага тартышыбыз керек. Эч кандай эо деген болбойт. Аларга аралашып кеткен укук коргоо органдарынын, улуттук коопсуздук комитетинин кайсыл бир кызматкерлери болсо, кошо жоопко тартабыз. Мындан ары элибиз ээн эркин, өзүнүн каалаган максатында мыйзамды бузбай, ээн эркин жашоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына келген туристтерге, ушул жерде иштеген пансионаттын ээлери жана башка туристтик борборлордун ээлерине бардыгына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Иштесин, бизнесин кылсын, акчасын тапсын, мамлекетке налогун төлөсүн, спокойно жашасын. Вот и все. Биз ушул коопсуздукту камсыз кыла турган орган бизбиз силер менен.